Балуандар менен таныштыралы. Калысбек Кайымов кызыл болсо, кызыл бурчтан же болсо жашылына кийимчен, ал эми көк кийимчен Кылымбек Хабибуллаев. Килем үстүндө Кылымбек тууралуу айта турган болсок, анда бул балбан 20 жашта Баткендин эмгек резерви дегенден, ал эми Кылымбек Хабибуллаев болсо 21 жашта Исхак Разаков спорт клубунан жана эки балбан тең күчтүү делген спорт клубтарынын өкүлү. Демек, булардын кармашы сөздөрдө өтө бир курч мүнөздөрү талашсыз. Байкайлы кантсе дагы жүрүш бар, кимиси ийгилик жаратат, кимиси тескерисинче коргонууга басым жасайт. Кылымбек Хабибуллаевдин азыр буттары барган сайын жерге жакындап, атаандашын тартууга дагы чоң бел байлоодо дегичи Калысбек Кайымов атаандашынын астында калды. Демек, жашыл бурчтан чыккан Калысбек Кайымовго эскертүү дагы Кылымбек Хабибуллаевга бир упай. Биз болсо сөз түрдө байкайбыз. Жок, тескерисинче Кылымбек Хабибуллаевдин атаандашын чалып койгон экен. Ал эми Калысбек Кайымов болсо бир упай алат дегенде, мынтип азыр секундант дал ушул жерден чечимдерге макул эмес дагы. Биз болсо соңуна чейин байкайлы калыстардын чечимдерин карайбыз. Айтор алгач биринчи бирок туура Кылымбек Хабибуллаевга бир упай берип, Калысбек Кайымовго эскертүүнү, бирок кайра экинчиден колдорун алмаштырып койду. Эми байкайлы. Демек, мына бардык абалды жөнгө келтирдик. Калыс эң алгач туура көрсөтүлгөн жана ошол жерде Кылымбек Хабибуллаев бир упайга болот. Калысбек Кайымов менен кармашын улантат жана алыш деген белгиден кийин алар өзлөрүнүн орто чендеги күрөшүн баштады. Биз дагы байкап турабыз. Калысбек Кайымов жана Кылымбек Хабибуллаевтар 19-20 жаштагы жаш чеберлер спорттун экөө тең биринчи разряддагы спорт чеберлери. Эгерде бүгүнкү кармашына ийгилик жарата турган болсо, анда спорт чеберчилигине талапкерден наамдарды дагы алышат. Жана байкайлы Кылымбек Хабибуллаев менен Калысбек Кайымовдун ортосундагы күрөш жыйынтыгында Калысбек Кайымов атаандашынын үстүнөн бир эки упай дейин
демек Кылымбек Хабибуллаев мындан ары өзүнүн жүрүштөрүнүн алдагы чеченди көрсөтүш керек. Кантсе дагы эмгек резервинен көптөгөн балбандар бар экенин дагы көрдүбүз. Жана Калысбек Кайымов уланып көрөлү. Ар бири болуп көргөндөй чоң күчтүү ортого сарптайт. 1 минут 20 секунда гана убактына эми өттү айтор, бирок балбандардын билимисине чыкканда көп дагы убакыт өткөн болчу. Кылымбек Хабибуллаев атаандаштын өзүнөн нашар чабалабы. Себеби буга чейин канча дагы Калысбек Кайымов андан кийинкиге артка дагы түшүп калуу коркунучу бар. Тагыраагындай өтө отурганда балким жерге басып түртүп коюшу мүмкүн. Андыктан бардык ушул аралыктарды көзөмөлгө алып эсепке алып дагы умтулушат. Көтөрүп кетиши керек Калысбек Кайымов жана жок, Кайымов азыр Хабибуллаевдин жерден удару орготурду дагы. Жыйынтыгында Калысбек Кайымовго бир упай, Кылымбек Хабибуллаев болсо атаандашын көтөрөм деп кайрадан ал өзү астыга түштү. Мынтип машыктыруусу менен дагы сөз алмашып койду. Албетте байкайлы, көрөлү. Канча дагы ушул секундантыкты мыкты кылган машыктыруучу болсо дагы бул спортчулар үчүн өтө бир ийгиликтүү мелдештердин бири болот. Албетте машыктыруучудан эми көп нерсе көз каранды экенин дагы жакшы билебиз. Калысбек Кайымов менен Кылымбек Хабибуллаевдар жарым мүнөт убактысы калды. Дал ошол 30 секунданын ичинде эмнени ойлоп табышат. Кайрадан Кылымбек Хабибуллаевдин көтөргөн умтулуусу, бирок Калысбек Кайымов дагы атаандашын алууга умтулат жана жыйынтык мынтип азыр Калысбек Кайымовго бир упай бар. Ушул жерден Калысбек Кайымов 4 упайга жалпы жетише алды. Дагы убакыт барган сайын аз калып барат. Кайлы Калысбек Кайымовду Калымбек Хабибуллаев көтөрдү. Айланып чабышы керек дегиче өзү кайрадан астында калып калды. Айтор Кылымбек Хабибуллаев өтө көп күчтүү коротду, бирок анын бири дагы 10 жыйынтык алып келген жок. 10 секундалык убакыт бар. Ушул убакыттын ичинде Кылымбек Хабибуллаев өзүнүн өнөрүн көрсөтпөсө анда биз Калысбек Кайымовду дагы кийинки ушул 1-ден 4 финалын алканда көрүп калуубуз толугу менен ыктымал. Жана балбандардын кармашы дегиче убакыт соңуна чыгат. Дагы Калысбек Кайымов кийинки баскычка өтөт. Чындыгында жакшы эмоцияны көрсөттү, кубанды. Кубана турган эле кармаш өткөрдү. Анткени Кылымбек Хабибуллаев 70 килограммдын мыкты балбандарынын бири болчу. Бирок бүгүн андан эментип ийгиликке качты. Дагы жыйынтыгында Калысбек Кайымов кийинки баскычка өтөт. Биз болсо кийинки салмактагы балбандардын билимисинен күтөбүз.